Зекетте, урматтуу туугандар, зекетте берип атканда ниет шарт. Сиз берип атканда карыз деп берип койдуңуз дагы зекетте ниет кылган эмессиз. Ошондуктан ниет болбогондуктан карыз сизге, карыз кишиге ошону мен зекетке айлантырдым десеңиз, зекет өтпөй калат. Түшүнүктүү болдубу? Анын жолу. Аны айтыңыз, сиз акчаны алып кел. Ошону алып эле мен зекет ниет кылып кайра берем. Жал коркушу мүмкүн. Алып бербей коет. Анда токтоп турган. Анда мындай кылыңыз. Сиз зекетти чыгарып бериң дагы, ал сизге карыз да, акчаны бер деп кайра алып ал. Бирок коркпошуңуз керек да. Вот мисалы сизге 10 000 сом карыз да. Сиз 10 000 сомду алып, мына менин зекетим. Зекетин сага берип ниет кылдым, ал алды, кабзада коюп. Кабза дегенде да колуна алды. Зекетин алды, ал уже сизден зекет амалы өттү. Алланын буйругун сиз аткардыңыз. Зекеттин берип алдыңыз. Эми бул сизге карыз да. Карызды бер деңиз да. Себеп onu аркасынан түшүп алышлыкка шарият өкүм берет. Сизге ким карыз болсо, этегинен кармап аркасынан түшкөнгө шарият өкүм берет, бергенге чейин.